Өлкөдө бөйрөк, боор жана жиликтин чучугун алмаштыруу боюнча татаал операцияга муктаждар арбын. Бейтаптар негизинен чет мамлекетке барып жасатканга аргасыз болчу. Боор алмаштырууга 50 000, бөйрөк алмаштыруу боюнча операцияга кеткен чыгым кеминде 30 000 долларды түзөт. Мындай операция Кыргызстанда жасала баштаганы чоң суммадагы акчалары үнөмдөлүп, элдин түйшүгү жеңилдеди. Кыргызстанда 2500 адам гемодиализ алат. Бүгүнкү күндө алардын 95-и бөйрөк алмаштыруу операциясына камдануу максатында анализден өттү. Эми орган алмаштырууга муктаж болгон бейтаптарга донор боло турган туугандардын кулачы кеңейди. Мурдагы мыйзам боюнча ата-энеси менен бир туугандары, балдары гана донор боло алса, эми аталаш туугандары, ата же эне жагынан бир туугандар, чоң ата, чоң апасы, тайэнеси же таятасы донор болсо болот. Бул да болсо калктын саламаттыгына көрүлгөн камкордуктун бири. Гемодиализде турган бейтаптардын көбү да ушул мыйзамдын кабыл алынышын күтүп жатышкан, деди саламаттык сактоо министри. Тууганчылык болгондо деле адамдын баягы орган берип аткан менен орган коюп аткандын организмдерин биз текшеребиз. Алардыкын баягы совместимостьке текшеребиз. Совместимость болгондон кийин гана операцияга алабыз. Лаборатория өзүбүздө курулду. Жанагы реципиент менен донор деп коет. Ошолордун мындай совместимость коет, ошону текшерилген лаборатория бизде болду. Ал мурда бизде эмес, башка өлкөлөрдөн кылып келчүбүз. Бул абдан көп убакыт алып, көп каражат кетип калчу. Азыркы кезде биз өзүбүз деле кылабыз. Кыргызстанда 2018 жылдан бери бөйрөк алмаштыруу боюнча 40тан ашык операция жасалды. Дагы 3 операция Кыргыз-Түрк достук клиникасында жасалды. Эң соңку операция эне жана баланы коргоо улуттук борборунун орган жана ткандарды трансплантациялоо бөлүмүндө өткөн жылдын декабрь айында ишке ашырылган. Азыр бейтап дарыгерлердин көзөмөлүндө. Кийинки операция февраль айында жасалганы турат. Донордун бере турган адамдардын саны көбөйсө, биз дагы операцияларга келген адамдарга колдон кичине жардам бергенге аракет кылабыз, албетте. Ооруган адам, мындай айтканда, өз ыктыяры менен операцияга өз каалоосу менен келип, бир тууган үчүн болобу органын берип жатат да. Ошон үчүн бул операциядан бул адам жабыркабаш баш керек. Эгер кандайдыр себептерден өзүнүн ден соолугуна байланыштуу оорулар боло турган болсо, ал адам донор боло албайт. Кээ бир оорулар бар, эми убактылуу дарылана турган. Ал ошол убакыт дарылангандан кийин, эгер ден соолугу бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз жасайбыз. Учурда өлкөдөгү мыкты хирург, анестезиолог, реаниматолог, гастроэнтеролог жана орто медициналык кызматкерлер Туркиядагы клиникага барып, боор жана жиликтин чучугун алмаштыруу боюнча операцияларга катышып, тажрыйба алмашууда. Жакынкы келечекте мындай операциялар Кыргызстанда да жасала баштайт деп белгилейт саламаттык сактоо министри. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.